Арыбаңыздар туғандар, сіздерде каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана бүгүн мен бир нерсени сиздерге айтар элем. Билесиздерби, бизде миллиарддаган тонна бензин бар. Разведка кылынган. Бирок биз аны иштете албай атабыз. Мурун бул кымбат болчу. Азыр бензиндердин кымбаттаганына жараша бул нерсе арзан боло баштады. Жок, албетте, түштүк тарапта бизде дагы ошо кендер ачылып жатат, акырындап аны изилдеп жатышат. Анын байлыгын биз аныктай элек, биз толугу менен. Бирок мурун изилденген ген бар. Ал болсо эмне деген ген деп сурасаңар, бул мисалы үчүн кара кече жана Миңкуш. Бул деген чоң нефть кендери, чексиз. Кыргызстанга 100-200 жылга жетет нефть алса болот да. Бир кездерде мен ушул жаңы башым көрүнүп калганда, эксперт катары мага ошол кездеги президент администрациясы кайрылган болчу. Ошо Атамбаев кезиндеги. Аяктагы кишилерге чоң урматым бар болчу, анын колунун астында иштегендерге. Анан кайрылып туруп менден сурашканда, Искендер, сен башың ушундай не стандарттуу эмес иштейт, ошон үчүн айтып берсең эмне бар? Кыргызстанды кантип бул маселени чечсе болот? Бензин маселесин кантип чечсе болот? Кантип бензин чыгарса болот? Мисалы үчүн Кыргызстан кантип көз карандысыз болот? Мисалы үчүн Орусиядан же Казакстандан. Ошондо мен убакыт алып, 1-2 жума кагаздардын ичине казылып, изилдеп чыккам дагы, кичинекей аналитикалык записка жазгам жана тапшыргам администрацияга. Администрацияга кеткен, окуп туруп, аны аяктан кичине азыр кымбатыраак болуп атат го бизге бул иш деп калганда ал нерсе карабай коюшкан, анан эмки суроого өтүп кеткенбиз. Мисалы үчүн биометрикалык шайлоо боюнча аналитика керек болчу да. Ошондо элестеткиле, мен ушуну изилдегенде бир нерсени түшүнгөм, бизде чын эле бензин жасай алат экенбиз. Кыргызстан толтура бензин. Бирок кантип аны иштетебиз? Ушул суроого жооп берип коеюн силерге. Көмүрдөн синтетикалык күйүүчү май алса болот. Кара кечеде көмүр көп, Миңкушта дагы көмүр көп. Анан мисалы үчүн алардан синтетикалык күйүүчү май жасаш үчүн Фишер-Тропш реакциясын жасаган ушундай технологиясын, алдын ала техникалык экономикасын басын көрөбүз азыр. Ошону колдонсо болот да. Эмне деген технология, туугандар? Кантип аны колдонсо болот? Негизи Фишер-Тропш бул техникалык жактан мүмкүн технология. Экономикасы азырынча кымбатыраак, оорураак, бирок анын тегерегинде ой пикирди жүгүртсө, албетте көп нерсеге жетсе болот. Бизде мисалы үчүн ушул 1,5-1 миллион тонн, 2 миллион тоннага чейин керек дейбиз. Мисалы үчүн күйүүчү майларды ушул бир заводду салып көрсөк, санап көрөлү да. Мисалы үчүн кара кечеге болобу же Миңкушка болобу, бир жерге завод салалы да, ошо Фишер-Тропш реакциясы менен бензин жасаган көмүрдөн. Ошондо мындай маселе коелу, 20% дизель жасаш керек ал завод, 80% бензин жасаш керек. Ошондо канча көмүр керектелет ушундай? Фишер-Тропш реакциясы боюнча буга 3,5-4,5 миллион тонна ошол көмүр керектөөсү сапатка жараша кетет да. Ошондо 1 миллион тонн бензин жасаш үчүн да. 8 миллион кубометр суу кетет. Таза сууну керектеш керек болот. Суу таза болуш керек бул реакция үчүн. Мисалы үчүн бир ушундай заводду 1 миллион тоннага куруш үчүн 9 же 12 миллиард доллар керек болот да. Ушундай баамдоону таптым. 9 же 12 миллиард доллар деп ошол Сасол деген компания мисалы үчүн ушундай сандарды бизге сунуш кылышы мүмкүн да, эгерде биз аларга кайрылсак жасап бергиле деп. Анан негизги азыр жыйынтык ошол мен ушуну эсептегенде тоскоолдук Фишер-Тропш реакциясынан өзүндө эмес, негизги маселелер капитал, суу, жол жана электро инфраструктурасын салыш керек ошол жерге. Ошол көмүрдү карыш керек. Көмүр ал көп чыгарат да, мисалы үчүн көмүр кычкылтек газын. Ошондой эле Миңкуштагы запастарын жана радиологиясын такталбаган абалы буга тоскоолдук болуш керек. Анткени Миңкушта уран бар, радиация бар да, ошондо эске алыш керек. Фишер-Тропш реакциясы деген эмне жалпысынан? Бул деген көмүрдү адегенде газга, андан кийин гана суюттук көмүртекке айлантат да. Аны кантип жасайт? Аны биринчи даярдаш керек. Атайын шаровой мельницалар аны жанчыйт да, жанчып туруп, аны ун кылат. Майдалап, таштан арылтып кургатат. Анан ошол ун кылынган газдаштырыш керек да. Газдаштырыш үчүн көмүргө бул деген кислород кошулат, таза буу кошулат суунуку жана 900 градус ысыктык менен ысытат. Ал үчүн көмүрдүн өзүн эле колдонсо болот, же болбосо электр энергиясын колдонсо болот да, бир ГЭСтен. Аны ысыткандан кийин газды тазалаш керек болот, чаң алыш керек газдан, сууну алыш керек, жана сера күкүрт болуп калат да, ошол күкүрттү алыш керек.
башка мындай кошулмаларды алыш керек. Жана ошо баарын тазалап туруп, тазалагандан кийин жөндөө кылыш керек да, суу газынын жылыш реакциясын алыш керек. Анан суу газынын жылыш реакциясы башталганда даяр отун чыга баштайт да. АИ-95 чыгарса болот, АИ-98 чыгарса болот, жана К5 сапатындагы дизель чыгарса болот да. Албетте чыккан дизелдер таза болот өзгөчө. Аны апгрейд кылыш керек. Гидрокрекинг, изомерия, реформинг, октандык сан кошуу деген реакциялардан өткөрүш керек. Анан ошол негизи катализацияны да жасаш керек. Катализация ошол 20-35 бардан жасалат давление менен. Акырында таза бензин аласыңар. Таза бензин алабыз. Ал термокрекинг же гидрокрекинг көмүзгө эмес, ошол Fischer-Tropsch синтезден чыккан оор парафиндерге жана момдорго колдонулат. Бирок ошонун аркасы менен анан бензин чыгат туугандар. Бензин чыга баштайт. Эми кандай дедиңер? Жана мен айткандай, ошол 3,5-4,5 миллион тоннаны ушундай процедурадан өткөрсөк, 1 миллион тонна бензин алабыз да. 20% дизель, 20% АИ-98 же АИ-92. Анан ушул реакция, Fischer-Tropsch реакциясы көмүртек чынжырларын кайра курат. Мисалы үчүн ушул химиялык реакциянын формуласын көрүп атасыздар. Парафиндер үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн теңдеме. Реакция күчтүү экзотермиялык деп коет. Аябай ысыктык менен коштолот. 250 градус Цельсия керек, катализаторлор керек, дизелдик фракциянан кийин гидротрекинг талап кылынат да. Мисалы үчүн 300-350 градус менен кылса, көбүнчө катализаторду колдонсо, ошол темир көбүрөөк бензиндик фракциясы жана олефин деген күйүүчү май чыгат да. Метан жана жеңил газдар да көбөйөт. Метанды мисалы үчүн газдаштырса болот, метанды тазалап туруп, анан автогаз катары сатса болот да. Көмүрдөн чыккан синтез газ үчүн темир катализатор көбүнчө ыңгайлуу болот. Анан акырындап суу газынын жылыш реакциясы аркылуу иштей алат да. Эми формулаларды айтпай эле коеюн, өтө татаал болуп кетет. Маанилүү чийки ошол Fischer-Tropsch нафта автоматтык түрдө АИ-95 эмес, октанды көтөрүү үчүн изомерлөө реакциясы керек, катализаторлук реформинг жана туура аралаштыруу керек. Ошун туура рецепт менен аралаштырсаң, баягы бир нерсе тамак бышыргандай эле да, ошондо таза бензиндерди жана дизелдерди ала баштайсың. Кайдан келип чыккан бул нерсе? Эң алгачкы Германияны Биринчи дүйнөлүк согуштан жеңгенде мамлекеттер алар кууратышкан Германияны, бүт байлыгын сорго алышкан. Ага нефть жеткирүүгө тыюу салышкан жана курал сактоого тыюу салышкан. Германия контрибуцияларды бир нече жыл төлөгөн. Германия ошого таарынып, ичкинде Веймардык республика түзүлүп, анын башына Гинденбург келип, анан Германия мындайын айтканда бензинсиз калып, анан акырындан Гитлерге эли ишенип калган да, Гитлерди каалап калышкан. Гитлер келип туруп бийликке келгенде эң биринчи ушул Германияга бензин керек деген да. Дал ошол кезде Fischer жана Tropsch патентти беришкен 1925 жылы. 1936 жылы өнөр жайлык Fischer-Tropsch өндүрүшү башталды. Германия эгерде бизге эч ким нефтти бербесе, анда нефтти биз көмүрдөн жасайбыз деп, ошол Fischer-Tropsch деген эки кишинин генийдин аркасы менен жасап башташты. 1939 жылы, 1943 жылы 9 Fischer-Tropsch заводу жалпы кубаттуулугу 620 000 тонна ошол күйүүчү май иштей баштады да. Анан 1944 жылы Германиянын күйүүчү майында Fischer-Tropsch'тун үлүшү 7% болуп калды. Бул эмнеге болду? Баягы согушта эгерде жалпысынан Германия танктары, самолеттору бүт баары ушундай Fischer-Tropsch'тун реакциясы менен иштеп баштагандыр же болсо ошо Германия каршы күрөшүп аткан Британия, АКШ жана СССР ошол Fischer-Tropsch заводдор бомбалашкан. Анан ошонун аркасы менен Германиянын үлүшү түшүп калды 7%. Ошо менен ошол заводдор толугу менен жок кылынды. Заводдун технологиялык жабдыктары, баалуу адистер түштүк Африкага качышты. Авиациялык жана жогорку актанды бензиндин негизги бөлүгүн Бергиус-Пирдин түз гидрогенизациясы берген да. Ошондой реакция дагы бар, Бергиус-Пирдин реакциясы. Эгерде биз ушул заводду кара кечеге салып калсак, бизге ошол Бергиус-Пирдин реакциясы кылган гидрогенизациялык атайын жабдыктары керек. 1944 жылдын башында анын үлүшү болжол 40% болгон.
Fisher Tropsch көбүнчө дизель, майлоочу май, мом жана орто октандуу бензин чыгарган. Анан синтетикалык бензин жалпылоо эки таптакыр башка технологияны алып караштырып жибербеш керек. Анткени синтетикалык бензинди бүгүн кишилер таза көмүртектен абадан алганды үйрөнүп алышкан да. Ал бирок азырынча технология жакшы, же болбосо өндүрүштүк масштабка чыга элек, бирок чыгат деп ойлойм жакында. Ага чейин ушул синтетикалык бензин, көмүрдөн жасалган бензин ушундай өндүрүштүк масштабта чыгып атат Түштүк Африкада. Анан Түштүк Африкага фашисттер качкандан кийин ошол инженерлер аяктан өзүнүн баягы иштете башташат. Жана акырындап Түштүк Африканын ичинен аны дагы баягы фашисттер апартеид кылып, экиге бөлүп, караларга өзгөчө, актарга өзгөчө кылып салганда шаарлардын өлкөсүн. Ошондо дүйнөлүк коомчулук Түштүк Африкага эмбарго салат. Жана апартеидти силер жок кылмайынча, ошентип баягы ак кара деп бөлүнүүнү жок кылмайынча эч кандай бензин силерге барбайт деп ушундай катуу шарттарды коюп, санкция кылып, аларды бензинсиз калтырды. Ошондо булар эстеди, биз деген көмүрдөн жасай алабыз да бензин. Бизде ошол Түштүк Африкада жок, бизде нефть. Анда көмүрдү колдонолу деп кайра Гитлер салган заводдорду, Fisher Tropsch реакциясын жасаган. Кайра булар салып чыгышты. Жана мынакей бул заводдун көрүнүшүн көрүп атасыздар. Сүрөттө Сасол дүйнөдөгү эң чоң иштеп турган, азырынча иштеп турган ушундай синтетикалык бензинди жасаган үлгүсү деп айтсак болот да. Булар 150 миң баррель күнүнө ушундай долбоордук масштаб менен өндүрүшөт. 7,4-7,16 миллион тонна жылдык жалпы кубаттуулугу, мындай жылдын эгерде карасак да, 7 миллион бул деген биздин өлкөгө как раз бизге 2 миллион керек. Ушул завод бизге ошо 6дан 3 эсе ашып кетет экен да биздин баягы жалпы өлкөбүздүн муктаждыгын. 65% бензин чыгарат, 35% дизель отун чыгарат да ушул завод. 1955 жылы Сасол биринчи синтетикалык дизелин чыгарган. 2025 жылы секунда иш жүзүндө 6,721 миллион тонна жалпы продуктун, анын ичинен 293 миллион тонна отун чыгарган. 2026 жылы таштан арылтуу жана газдаштыруу жеткиликтүү өндүрүштүн көтөргөн. Көмүрдүн сапаты дагы эли негизи фактор болуп эсептелинет да. Көмүрдүн сапаты жогору болсо көбүрөөк чыгат таза бензин, азыраак болсо азыраак чыгат. Биздики эми көмүрдүн сапаты көрөлү да. Бүгүн технология бар, дүйнөдө иштейт, бирок ошол синтетикалык базары, бензиндин базары өтө тар. Бирок бизге жарайт эле да. Бизде нефть жок, бизге нефть өзүбүзгө керек да. Биз жыл сайын туугандар 1,7-2 миллиард долларга чейин төлөп атабыз Орусияга мисалы үчүн. Бул акча өзүбүзгө керек. Элестетсеңер, биз ошол 12 же 9 миллиард долларды колдонуп туруп өзүбүз ушундай завод салсак, Fisher Tropsch реакциясын көмүрдөн бензин чыгаруучу. Биз деген ошону өз өлкө катары ошо 1 миллион тонна, 2 миллион тонна чыгарган заводдорду салсак, 1 миллион тонна завод чыгарсак, ал деген өзүн туугандар 5 жылда актап коет. Биз аны азыркы бензиндик машиналар менен 1 жылда актап коебуз туугандар. Ири көмүрдөн суюктук өндүрүш негизинен Түштүк Африкада жана Кытайда топтолгон. Оператор өлкө Сасол Түштүк Африкада бизди үйрөтө алат муну жасаганда. Көмүрдөн ошо газдан бензин чыгарат. Секунда жетилген ири ошол синтетикалык бензинди жасаган завод. Анан SHN Energy Shenhua Кытайда бар, көмүрдөн чыгарат бензинди. Nixia деген 4 миллион тонна ошол синтетикалык топливо, күйүүчү май чыгарат. Юйтай Люан Sinfuels China Кытай көмүрдөн ушундай Fisher Tropsch технологиясы менен катализатор долбоорлор менен бензин чыгарат. Жана Өзбекстанда Oryx Pearl Өзбекстан GTL деген жаратылыш газынан ушундай Fisher Tropsch реакциясы менен апгрейдти далилдейт, бирок азырынча аны синтетикалык мындай бензин чыгарат деп айтууга кыйын, бирок ошол апгрейдти жасайт да. Ким долбоорлой алат да, мисалы үчүн бир компания жетишсиз, албетте. Лицензияр газдаштыруу жана газ тазалоо провайдери, Fisher Tropsch катализатор мунай иштетүү, APC кен жана суу боюнча жергиликтүү команда керек. Мүмкүн болгон өнөктөштөр Сасолду, Топсое, ошолор чакырышыбыз керек. Sinfuel China'ны, Лиргини мурасына ээ инженерлик компанияны жана ошол Oryx Pearl Өзбекстанда ошол катализациялоого чакырышыбыз керек да. Ошол 3 компаниядан үйрөнүшүбүз керек. 3 компания менен консорциум түзүп туруп, улуттук ресурстарды колдонобузбу, көмүрдүкөн же болбосо дагы инвестор табабызбы башка жерден. Ошентип чакырсак, биз анда ушул нерсени жасай алат элек да.
Анан жарыяланган көрсөткүчтөр боюнча эки көмүр тең газдаштууга жарашы мүмкүн. Мисалы үчүн эгерде алсак, кара кечени алсак, миң кушту алсак, ак улукту, күлдүүлүк кара кечеде 11–21% чейин жетип калат да. Миң кушта 12–14% чейин жетип калат. Кичине жаманыраак экен миң куш. Нымдуулук боюнча 11–12% чейин жетет кара кеченин көмүрү. Ошо миң куштук болсо 6–5 болуп саналат да. Күкүрт боюнча 0,96–2% чейин, 3% чейин жетет кара кече. Ошол мисалы үчүн миң кушта дал ошондой эле көрсөткүч да негизи. Жакын. Жылуулук боюнча жылуулук берүүдө калория килограмм 6547 же 6902 берет кара кеченин көмүрү. Миң кушта кичине өйдөрөөк 6766 7250. Демек кичине бирдей эле болуп калат экен да эгерде экөөнү тең иштетсе. Запастар жана статус. Кара кече геопорталда 436 миллион тонна чалгынданган запас. Миң кушта геопорталда 116 миллион тонна. Негизинен ошол МПР барагында 1,747 миллиард тонна ресурс көрсөтүлгөн миң кушта. Бирок баланстан алынган деп жазылган. Бул айырма инвестор үчүн ошол биринчи текшериле турган маселе. Ошон үчүн эң биринчи эгерде мисалы башка инвестор чакырсак же өзүбүз жасасак ошо көмүрдүн тонналарын карашыбыз керек да. Бирок менин оюм боюнча бул нерсе 50–100 жылга жетет да бизге. Бул экилеген 50–100 жылга бензин чыгарганга жетет окшойт. Бизге жетиштүү го дейм. Анан кийин электромобилдерди толук жасасак, анан бул заводду жабабыз да, электромобиль менен жүрүп калабыз. Күлдүүлүк жалгыз чечүүчү көрсөткүч эмес. Шартты түрдө баягы кара кече артыкчылыктуу болуп атат. Азырынча баягы миң куш артык эмес болуп атат да. Анткени ачык ыкма менен казуу жана ири ресурс базасы бар. Күлдүүлүк орточо, диапазону кенен, суу бийиктик жана логистика чоң чектөө бул жерде бар албетте. Миң кушту алсак көмүрдүн көрсөткүчүнө техникалык жактан жаман эмес, жакшы эле. Запастын баланстык статусу так эмес, ошонусу жаман болуп атат. Ак жана башка участоктор уран боюнча тарыхый маалымат бар. Ошон үчүн бул жерден кичине радиация менен иштеп калат окшойбуз да. Ошон үчүн ошол газдаштыруудан тандоонун мурда текшериле турган 6 параметр бар. Бул деген ным, күл, ээрүү температурасы, шлактын мындай үлүшү, ошол майда бөлүк бекемдиги, ошол щелочь барбы же жокпу, уулуу жана башка радиоактивдүү элементтер боюнча. Газдашуу реактивдүүлүгү реактордон сынош керек да, мына сына керек. Көпчектүү үлгү, кен боюнча өзгөрмөчүлүк, ушунун баарын кайра ушуну карап чыгыш керек болот. Ошого жооп берсек, анда заводко ТЗ жаза алабыз да. 1 миллион тонна отунду артында бир нече эле чоң агым турат. 800 миң тонна бензин, 200 миң тонна дизель. Буга ошол демек 1,314 миллиард литр жылына чыгыш керек. Жана 25 миң баррель күндүк долбоор болуш керек да, ошондой кубаттуулук бочка менен эсептегенде. Ошондо көмүр 3,5–4,5 миллион тонна кетет 1 литрге, ошо 1 миллион литрге. Суу ошол 7–8 миллион тонна, муну эске алыш керек. Албетте миллион тонна газ керек. Бул кычкыл мындай көмүрсутек газы 4 миллион тоннадай. Анан ички электр мисалы үчүн коротуу 250 мегаватт кетип калышы ыктымал да. Ушул да маселе. Же бул жерден ТЭЦ салыш керек жанына. Ошо 250 мегаваттык же болсо ошо 2-3 ГЭС салыш керек да тегергенде. Эки заводду бөлгөндө ар бирине болжол менен ошол 0,5 миллион тонна продукт, 1,8–2,3 миллион тонна көмүр, 3,5 миллион тонна суу жана 100–125 мегаватт ички кубат 12 миң баррель күнүнө бергенге кетет да. Ушундай көрсөткүчтөр бар. Эки кичине завод масштабы боюнча уттурат. Ошон үчүн эки заводду куруштун кереги жок да, бирөөсүн миң кушка, бирөөсүн кара кечеге. Биринчи ошо кара кечеге курсак эле жакшы болот да. Анан албетте кара кечеге биринчи курсак, анда масштабтуу чоң завод болуш керек, жанында ТЭЦ менен кошо. Ошол эле көмүрдү күйгүзүп электроэнергия жасаган. Синтетикалык отун азыркы импорт бензинден арзан болбойт. Мисалы үчүн АИ-95 Бишкекте акыркы ошо кечеки күндү карасак да, мисалы үчүн. Ошондо 1 литри бүгүнкү күнү ошол сом литрин карасак 1,26 доллар болуп калат да литрине. 109 сомдой болуп калат да АИ-95. Дизель болсо 99,9 сом болуп калды ушу кечеки күндү карасам. Бул деген 1,14 литрге доллар болуп калат да. Мисалы үчүн эгерде ошол заводдор базасын карасак, завод ичинде баасын, ошол логистикага чейин
жеткиргенге чейин. Анда 114-157 сом болуп калат 1 литр. Же болбосо ошол 1,3, 1,8 доллар 1 литрине болуп калат да. Розницага чейинки бааны карасак, баягы розницага чейин ошо жеткирип, баягы заправкаларга куйгандан кийин анда 131-184 сом болуп калат 1 литри. 1,5 же 2,1 литр доллар болуп калат да. Баа кымбатыраак да ошол синтетикалык майдын. Бирок суверендүү. Бул эмнени билдирет? Биздики. Башка бирөөнүн көзүн карабайбыз. Баары бир ушундай баага жетип калат азыр. Сырттагылар бизге ушундай бааны кылышат. Кытайдан алып атабыз азыр. Ошол Иран арзаныраак бермек, бирок Иранды тиги согуш менен байлап атышат да. Анан темир жолдор салына элек. Келечекте дагы бир ушундай согуш болуп кетсе, биз бензинсиз калабызбы? Казакстанга өзүбүзгө жетпей атат дейт. Орусиян Украина өртөп салды бүт МПЗларды. Аны калына келтириш үчүн 1,5-2 жыл керек да. Бирок ошол 1,5-2 жыл согушсуз жыл керек да. Эгерде мисалы үчүн Украина Орусия менен чексиз согушса, бүткүл НАТО өлкөлөрү Украинага жардам берсе, анда бизге жетпей калат ошол нефть. Орусияга өзүнө жетпей калат. Албетте даяр продукт стандартка жооп берсе, автоунаага зыян келтирбейт. Синтетикалык продукт келтирбейт. Тескерисинче бир аз тазараак болуп калат да азыркы бензинден, нефттен чыккан бензинден. Мисалы үчүн ошол чийки Fisher Tropsch нафта АИ 95ке барар эмес, албетте. Ал так ошондой эле бензиндей эле катализациядан өтөт. Мисалы үчүн рон жана мон талаптарына, буулануу басымы жана фракциялык курам, ошол күкүрт, бензол, ароматтар, олефиндер, присадка жана материалдарга шайкештик. Негизи Fisher Tropsch менен жасалган дизель ошол эле бензин, жогорку цетан жана өтө аз күкүрт ичинде болборот. Тыгыздык жана майлоочулук жөндөлөт. Суукта агуу касиети текшерилет жана керек болсо алар аралаштыруу жана присадка химиялык апгрейд кылса болот да. Ошо Кыргызстандын үчүн шарт РТС К5 талаптары боюнча толук сертификация кылса болот. Анан ушул дизель жарайт да, биздин дизелдик жанакы сельхозтехникага азыр иштетип аткан бул дизель жарамдуу болот. Экологиялык лицензия долбоорунун өзүгү болот. Муну албетте бул деген иштеткенде бийиктик болот, тоодон күл шлак чыгат, көмүр кычкылтек чыгат, суу керектелет, күкүрт жана элементтер ошол аяк хвостохранилищеде жатып калат, аны кайра иштетиш керек да. Логистика да болот да, анткени алысыраак темир жол жасаш керек, суу сактагыч атайын куруш керек, ушул жерге авариялык пландарды да караш керек да. Дегенде маалыматты сатып алуу керек, заводдо эмес, ошол толук курулуш чечимине чейин 4 дарбаза бар. Ар бирине долбоор токтотулушу мүмкүн да. Мисалы үчүн ресурс жана өлгү, көп чекиттүү анализ, аудит, суу жана логистика аудитин кылыш керек. Буга 1-3 миллион доллар кетиши мүмкүн. Префет, лицензияр, газдаштыргыч тест, локация, рынок жана ушундай стандартизация боюнча өткөрүш керек. Ага 10-30 миллион доллар кетип калат да. Анан фит пилот бул деген баштаганда, заводду куруп баштаганда интеграция, кепилдиктер, продукт сертификация, каржылоо өзүнчө бааланат. Ошо анан мисалы үчүн 4-5 же 6 жылдын ичинде курулуш болот. Ошол фиттен кийин ишке текшерүү киргизүү жана ошол рампап бул деген ишти баштоо 9 же болбосо 12 миллиард долларды жутат. 5 жылдык ошол Кара Кечедеги завод. Анын чечим дарбазасы көмүрдүн тесттик газдаштыруу жыйынтыгы, суу квотасы, СО2 чечими, продукт ошол чыгарылышы, каржылоо модели же болбосо ошол фиттен өтпөй калышы да ыктымал да. Ошол 4 дарбазадан өтсө эгерде, анда иш башталат да, өтпөсө иш токтоп калат. Ошондой бир кадам бар да, ушул 4 кадамдан өтүш керек. Жыйынтыктасак, Кара Кече мүмкүн, Меңкуш шартты 2 завод куруу азырынча эрте 1 завод куруш керек, ошол 1 миллион тонналык. Же болбосо мол десек, 1 эле заводду куруп салыш керек, ошол 2 миллион тонналык заводду куруп салыш керек да. Бул нерсе масштабироваться этилет да, масштабировать этсе болот. Биринчи приоритет ушул Кара Кеченин репрезентативдүү көмүр газдаштыруу тестине бериш керек, алып барып туруп. Меңкуш боюнча шарт запасты кайра баланска коюу мүмкүнчүлүгүн жана ошол радиологияласын уран боюнча тастыкташ керек. Архитектураны салыштырыш керек. 2,05 миллион тонну же 1 миллион тонндук заводду интеграциялык комплекси кайсынысы жакшы деп. Бирок мен ойлойм, ошо Кара Кече эле утат го деп. Инвестициялык чечим керек. Суу, ошо көмүр кычкылтек, офтейк жана 9-12 миллиард доллар каржылоо пакетин чечилмейинче, албетте долбоор башталбайт да. Анан техникалык мүмкүнчүлүктөр бар, билим бар, бирок азыр туура кийинки кадам завод куруу эмес, текшерилген маалымат менен салыштырып, ушул алдын ала
ушул долбоорун жазып, префит жазып туруп, инвесторлордон акча жыйнап баштоо керек да. Ушул эң биринчи кадам болуп жатат азырынча туугандар. Анан мен ушуга аябай терең киришкендиктен кичине эмне кылыш керек экенин билип калдым. Кантип бизнес план жазыш керек, кимге кайрылыш керек, дүйнөдө анча көп эмес компаниялар. Ушуларга түз барып кайрылыш керек болот да. Анан эгерде ушуга ТО бизнес план жазып бер десеңер, ушул ар бир тепкичин өтүп бер десеңер, мамлекеттик кызматкер болосуздарбы, инвестициялык фонд болосуздарбы чоң, же жеке ишкер болосуздарбы, амбицияңыздар аябай күчтүү жана ушул ички мүнөзүңөр ушундай күйгөн да, Кыргызстан үчүн ушуну жасайлы деген. Мага ошол телефон астында бар видеонун сүрөттөмөсүнө чалсаңыздар болот, жазсаңыздар болот. Биз ушуну талкууласак болот. Албетте бул менин наным, ошон үчүн биз акчасын алабыз, акчасын алып туруп жазабыз. Бул чоң проект болот аябай. Бирок проекттин жазып бере алабыз да. Проекттин жазып барып берип, префит кылып, анан кийин ошол иш башталса, анын чоңураак долбоорун дагы жазып бере алабыз да. Кытайча дейсиңерби, англисче дейсиңерби, кайсы тилде болбосо дагы. Кыргызча да, орусча да бул база да, базалык тил. Ошон үчүн эгерде кызыксаңар кайрылгыла, чалгыла, сүйлөшөлү, талкуулашалы. Мен ойлойм, эгерде толук менен электромобилдерге өткөнгө мүмкүнчүлүк жок болсо, тез аранын ичинде. Анда ошол өлкөдөгү миллионго жакын бензин менен жүргөн машинени, миллиондон ашып кетет го дейм. Аларды кубаттоо үчүн биз ансыз деле биз өз чөңтөгүбүздөн айдоочулар биздер Кыргызстанда 1,7 миллиард доллар берип турабыз жыл сайын. 2 миллиард долларга чейин берип атабыз Орусияга. Берип атабыз. Мындай заводду курсак 4 жыл кыйналабыз, 12 миллиард долларга чейин кетиребиз. Анан аны 5-6 жылдын ичинде актап коебуз да. Ойлонолу туугандар. Кандай оюңар болот? Видеонун астына пикириңерди жазгыла. Сиздер менен Искендер Шашиев, саясаттануучу, экономист жана бизнес пландоо боюнча адис болду. 23 жыл тажрыйбам бар. Пикириңерди аябай күтөм комментарийден, эмки видеолордон көрүшкөнчө.